Tamam. Siz жөнүндө айтып бербейсиз? Siz жөнүндө кайымда талкууланды? Бүттүбү? Siz кандай өттү? Siz баягы эле тоталитарлык замандай болуп туруп, эч ким бизге мына Аксакал экөөбүз кат жүзүндө суроо бердик Алмаз Шаршеновичтен. Бизге запрет берип туруп, эртең понедельник күнү офиске баргыла деп койду. Биз офисине барганга шартыбыз жок. Эртеге учуп кетебиз. Кандай чечим болду? Биз Ош облусунун Кара Суу районунан ушул биз 2 жол кошуу окуясында 2 жол революциянын баатыры. Аты жериңиз? Мен убагында Тезекбаев Кушбак Тезекбаевич жүргөнбүз буласта. Бакиевтерден кырсып көрүп мен 3 жыл түрмөдө отуруп келдим. Мен ошону айтып, азыр партия кайсы жолго кетип атат? Эмнеге закрытый болот? Эмнеге филармониядан өтпөйбүз деген суроолорду берсем, ответ ала албадым. Анан биз азыр чайын да карабадык, башкасын да карабадык. Азыркы бул партиянын максаты президентти и ошонун айланасындагы адамдар талкалаш экен. Биз уже алардын речинен бардыгын түшүндүк. Мен Сокой досума күндө айтып атам, ал туура эмес кетип атат дейт. Сооронбай Шарипович иштегенден бери мына биз өзбек коңшу мамлекет менен 25 жыл катташпай калдык эле. Азыр эркин катташып соода жүрүп атат. Ошто сонун акыбалга келди. Мына Казакстандагы мамилени өзүңөр көрдүңөр. Абдан чоң биздин кыргыз элине болгон жаман мамилени Сооронбай Шарипович укмуш жакшы мамилеге алып келди. Мына Түркияда Алмаз Шаршенович өзү ооруп калып, бир уколго албай коюп туруп Россияга учурган Түркия ушул неделеде азыркы президенти Сооронбай Шариповичти чакырып атыптыр Түркияга. Булар менен да жакшы мамиле болот. Бул киши эл менен карапайым айылдан чыккан азамат. Бул Кудайдан корккон, мына азыр көрүп атасыңар, белинке саат 9-дан 11-ге чейин жабылбай атат. Эл эркин басып, эркин ишке барып. Ай, бул сиз жөнүндө айтсаңыз азыр. Сизге жакшы жактарынан айтыш керек. Экс-президент эмне жөнүндө эмнелерди сүйлөдү? Экс-президент менин досум кээде туура эмес жолго кетип атат. Мен ошону мынтып атам, антып атам деп аябай кыжырланды. Бизге ошол жаккан жок. Биз ошол себептен азыр чыгып кетип атабыз. СБКнын ичинен өзлөрүнөн мындай бөлүнүп депутаттардан бир каршы сүйлөгөндөр болдубу? СБКнын эң күчтүү ушул СБК үчүн 15 жыл, 10 жыл башын сайып жүргөн Асылбек Шарипович, Жулкаров Төрөбай деген, Матраев Искендер деген бир топ азаматтар. Массалык маалымат каражаттары мына болгондой айтып берели. Биз эң биринчи баягыдай даярдалган окуп берди, сүйлөбө кет деген сөз менен болду. Аты жөнүңүз ким? Себеби карапайым калк ишени ушулга алып келген. Бир эле СДПК ийгиликти Жээнбековдордун СДПКдагы эмгегин кандай баалайсыз? Эң туура. Мен баалабасам, сен баалабасаң, баалай турган эл бар, көпчүлүк бар. Асылбек Шарипович спикер болгондо айткылачы, кандай гана ийгиликтерге жеттик. Ошондо Алмаздын жанында бул спикер болуп жүрдү. Мамлекетти стабилдүүлүккө келтиришти. Көп партиялуулук турду, парламенттик статус сакташты. Анын эле бүгүн келип туруп бир тууган мынтышыбыз керек, бир тууган мына кыргыздыкы. Жээнбеков тууралуу не деди? Асылбек тууралуу жакшы дегенди. Бирок тууганчылык болуп отуруш керек эмес. Муну партия шайлаган эмес, кыргыз эли шайлаган. Биз шайлаганбыз Асылбекти дагы. Асылбек эл үчүн дагы иштейт. Мандаты жөнүндө сөз болгон жок. Ошо мандатта эми ал жерде отурган ашык жарак деп атат. Жок. Муну менен бизди элге ажиотаж жаратып, бири-бирибиздин ыркыбызды кетиребиз дейт. Биз ага жол бербейбиз. Канча оңгор чыгып кеттиңер? Биз аяк менен 15 адам. Тактап коюш бир эле суроо бар да. Партиялык баштапкы ячейкаларда мындай жыйын өтүп анан ошондон атайын шайланып келдиңер. Ооба. Ар бир региондон партиялык баштапкы ячейка уюму, район, область анан келдик. Карапайым калкка биз болгондой айтышыбыз керек. Биз кол чаап отуруп 1 сааттын ичинде бүттү кылып чыгып, чындыкты эл карап турат. Эл баягы мурункудай эмес. Азыр эл жетишти. Бардык интернетиңер бар. Карап көрүп турат. Чындыкты биз айтпасак акыбыз жок. Жар сөздү кимдер сүйлөштү? Жок, андай эч кандай болгон жок. Мен гана туруп ошол сунушту киргиздим. Менин сунушум четке кагылды. Түшүнүктүү, рахмат. Жана ошол береке сүйлөп Байгазиев Кадырбек ага. облусунан келдик. Азыр суроо бербедиңерби? Партиялык алгачкы ячейкалардан депутаттыкка делегаттар шайланды деп. Ооба, Ош шаарынын